Баарыңыздарга салам, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн сиздерге өтө даамдуу сонун бир печеньянын рецепти менен бөлүшө кетейин. Видеонун аягына чейин менен бирге болуңуздар. Эң биринчи печеньяны даярдоо жолунда бөлмө температурасындагы сливочный маслобузду идишке салып, андан кийин сметана кошуп, андан кийин 2 жумуртка кошобуз. Андан соң сахарный пудра кошобуз. Кошуп, венчиктин жардамы менен жакшылап баарын тегиз аралаштырып алабыз. Андан кийин унду элеп кошуңуздар, ошондо печеньяңыздар сонун болуп чыгат. Андан соң ундун үстүнө разрыхлитель ун көптүргүч кошуңуздар. Кошуп, жакшылап аралаштырып, орточо камыр ыйлайбыз. Камырыбызды жакшылап бийлеп, бир 20 минуттага тыныктырып койсоңуздар болот. Эми печеньябыздын ичине салына турган сгущенка вареная и гречканы кошобуз. Даяр болгон камырыбызды экиге бөлүп, ушундай кылып тоголок абалга келтирип, бөлүкчөлөргө бөлүп алыңыздар. Андан соң баарын ушундай кылып тоголоктоп чыгабыз. Баарын тоголоктоп алдык. Эми печеньяларыбызды жайып баштайбыз. Ушундай кылып, видеодогудай кылып, ушундай формада жайып алыңыздар. Өтө жука эмес, өтө калың эмес, орточо кылып жайсаңыздар болот. Эми печеньяларыбыздын ичине салмасын салабыз, начинкаларын. Сгущенка жана гречканы салабыз. Ушундай видеодогудай кылып салсаңыздар болот. Ушундай кылып жакшылап ороп алабыз. Печеньяны өтө нык кылып оробоңуздар, жеңил эле кылып ороңуздар.
Баарын ороп, ушундай духовканын листине салып 170–180 градуста 20–25 минутада бышып чыгат. Өтө бат бышат бул печенье. Андан кийин үстүнө сахарный пудрадан сээп, дасторконго суна берсеңиздер болот. Өтө сонун дамдуу печенье. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Видеонун аягына чейин карап, мен менен бирге болгонуңуздарга чоң рахмат. Видео жакса, комментарий жазып, лайк басып кетиңиздер. Кийинки көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар.